Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл alamdy жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ары дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ары дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай да кое берет. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ала кулли шейин кадир". Чындыгында Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Ооба, чындыгында Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Субхана Таала кааласа жок жерден бар кылат, Аллах кааласа бардан дагы бар кылат, Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Ошондон Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва раббака факаббир", сен Роббуңду макта, сен Роббуңду улукта, сен Роббуңду даңктагын деди. Мактоого ылайыктуу, мактоого татыктуу зат Алла гана. Аллах Тааланы макташлык, Алланын улуктугун айтышлык, бул дагы Алла Тааланын өкүмү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах Таала ошончолук мактоого татыктуу зат. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиз Аллахка ошончолук жакын болосуз. Ушундай мактоого татыктуу зат Аллах Таала сибизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди. Ал-Жами, топтоочу деген сыфаты менен бүгүн жуманын урматына сибиздерди Байтулла өзүнүн үйүнө топтоп атат. Кансе дагы урматтаган бүгүн муфтияттан берилген тема Шаабан айынын жана Рамазан айынын маанилүүлүгү туурасында сөз келген экен, урматтаган айтып бергилеген экен. Ооба. Бүгүн Шаабан айынын 25-и. Асмандагы айдын 25-и. Демек, Рамазандын эгер 29-дан кайта турган болсо 4 эле күнүбүз калды. 30-дан кайта турган болсо 5 эле күн калды Рамазан айына. Бул айдагы жөнөкөй ай эмес эле. Айша энебиз айтат: "Ан Айшада разияллаху анха анна набий саллаллаху алейхи ва саллям кана ясуму шаабана куллаху". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиз айтып атат, бирге жашаган, бирге өмүр сүргөн колуктусу, ошол айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Шаабан айынын бардыгында орозо кармайт эле дейт. Калас култу я Расулуллах ахаббу шахра илайка ан тасумаху Шаабан. Ошондо Айша энебиз пайгамбарыбызга айтып атат: "Эй Алланын элчиси, сизге Шаабан айы ушунчалык сүйкүмдүү, жакшы көрөсүз, ушул айда орозо кармай бересиз." Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп катары айтты: "Инналлаха яктубу фихи ала кулли нафсин майтатин тилкас-сана фа ухиббу ан я'тияни ажали ва ана саимун." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ооба, Аллах Таала ушул Шаабан айында, ушул жылы кимдер бул дүйнөдөн өтүш керек, кимдердин ажалы жетиш керек. Ошолордун бардыгын жазат. Ушул айда Шаабан айында. Ушул жылы кимдер өлөт, ошолор жазылынат. Ошондуктан мен орозо болгон абалымда ажалым келүүсүнү, орозо туткан абалымда өлүштү мен жакшы көрөмүн. Ошондуктан ушул айдын бардыгында орозо кармайын" дейт. Айша энебиз дагы айтат: "Кана ахабу шахр ила Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ай ясумаху Шаабану сумма ясилуху би Рамазан".
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул айды ушунчалык жакшы көрөт эле, Шабан айыны. Ушул Шабан айынан орозо кармап, ушул орозосу менен Рамазан айына кирип кетүүнү жакшы көрөт эле дейт. Ошондон урматтууган, бизде дагы эсептелүүбүз күндөрүбүз калды. Шабан айынын орозосун кармап туруп, Рамазанга кирип кетсеңиз болот. Буга чейин айтканбыз, аалымдарыбыз айткан, мындан алдыңкы Ражап айы. Бул эгин эге турган ай. Шабан айы аны сугара турган ай, Рамазан айы эгинди, түшүмдү жыйнап ала турган ай. Эгер сен Ражап айында эгин экпесең, Шабан айында аны сугарбасаң, Рамазан айында каяктагы түшүмдү аласың деп айтышкан, урматтуу тууган. Мына ошондуктан бардыгыбыз эсептелүү күндөрүбүз калды. Мына ошол күндөрдү не кылайлы? Орозосуну кармап калуунун аракетин кылайлы. Бул айдын өткөндө айттык, жарымысы өтүп кетти. Кантсе дагы нафил боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саммусалаям кулли шахрин ар бир айда 3 күн орозо кармайт эле. Ошол кармашлык не дейт? Ар бирден 3 күн саумат дахр куллаху, ошол жылды бардыгында орозо кармагандай сооп болот деген. Ар бир айда 3 күн карма. Башында, ортосунда, аягында айырмасы жок. Ар бир айда 3 күн кармай турган болсоңуз, урматтуу тууган, демек 12 айдын бардыгына 3 күндөн кармасаңыз, бул адам 1 жыл бою орозо кармады деген сооптулат. Анткени бардыгыбызга белгилүү, бир жакшы иш кылсаңыз, 10 жакшылык кылган менен барабар. Ошондон бир айда 30 күн боло турган болсо, сиздин бир күнүңүз 10 күнгө жүрөт. 3 күн ар айдан кармадыңызбы, бул айды толук орозо кармады деген сооп аласыз. Эгер 12 айды дал ошондой кыла турган болсоңуз, 1 жыл бою орозо кармады деген соопту аласыз. Аллах Таала ушундай берешен, Аллах Таала ушундай ырайымдуу зат, Аллах Субхана Таала инсанга мына ошентип көбөйтүп берүүнү каалайт. Эгер сиз каалай турган болсоңуз. Ооба, урматтуу тууган, инсандын табияты мына ушундай. Динди түшүнбөй турган болсо, дин үчүн мээнет кылбай турган болсо, дин үчүн корудукту көрбөй турган болсо, албетте бул адам дүйнө үчүн корудукту көрүш керек. Дүйнө үчүн корудукту сөзсүз көрөт бул адам. Дүйнөгө жетиш үчүн адам баласы тааныйбы, тааныбайбы, түшүнөбү, түшүнбөйбү, билеби, билбейби, кыскасы дүйнө үчүн бардык корудукту көтөргөнгө даяр, дүйнө үчүн тааныса дагы тааныбаган адамдын дагы ишини бүтүрүп бергенге даяр. И ошого жетиш үчүн, ошо дүйнөгө жетиш үчүн өзүнүн айта турган сөзү дагы даяр. Теке болсун, сүт берсин, таанысыңбы, тааныбайсыңбы, ишин бүтүр дагы акчасын ал да дейт. Не дейт? Теке болсун, сүт берсин, таанысыңбы да саңа эмне, ишини бүтүр дагы акчасын ал, болду саңа дейт. Эгер ошондой сөздү динге колдонгонубузда, ааламды мусулман кыла берет электе. Ааламды динге алып келип коет элек. Азыр карасаңыз, чынында эле таң каласында жолдо турсаңыз, бардыгы уже тряпкасын көтөрүп мени айлантып чыкты. Кел, бул деген сөз не деген? Машинаңды жууп берейин деген да. О, не корсаң дагы өздөн ишараны кылып, кел, дөңгөлөгүңдү алмаштырып берейин. Уже жаз келди, летниге которуп ал деген да. Не кылат? Ал дүйнөгө жетиш үчүн сизди тааныйбы, тааныбайбы, кызыктырбайт. Дөңгөлөгүңдү алмаштырса, акчаңызды алса, машинаңызды жууса, акчаңызды алса болду. Динге келгенде андайды көтөрө албайсыз, урматтуу тууган. Тааныбаган адамга кантип даават бересиң, кетип аткан адамды эле кантип кармап каласың. Ар бир адам эшигин такылдатып, жаман көрүндү, деп эле ар кандай сөздөрдү айтып атабыз го, Неге булар көчөдө эле шалпылдап жүрөт деп элечи. Ал ахиретиге иш кылып атат. Ал шалпылдап жүргөн жок. Эң чоң ишти ошол адам кылып атат. Аны бул адам түшүнгөн жок. Наргы кап-кара кийинип алып, колу май болуп темир канап турган болсо да, иштеп атат экен да. Иште ушундай эле болот да деп коебуз да. Берги адам бир шлепка эле кийип калган болсо өлдү да. Ана давачылар шлепка чаң деп эле. Чаң деп эле. Ол иштеп атат айланайын. Сен вактынчалык дүйнөңө иштеп аткан болсоң, бул түбөлүктүү ахиретиге иштеп атат. Ахиретиге иштеп атат булчу. Бирок аны түшүнгөн жокпуз. Мейли урматтуу тууган, башка жака көп эле кетпейли. Бизди эң сүйүндүргөн ай келе жатат, Рамазан айы. Эсептелүү, колуңуз менен эсептесеңиз боло турган күндөр калды, урматтуу тууган. Ошого чейин ким бар, ким жок, Алла гана билет.
Алла гана билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Рамазан айы жакындаганда жалпы сахабаларга кайтып сүйүнчү улуу Рамазан айы келе жатат дейтиле. Акыйкатта урматтуу туган улуу Рамазан айы келе жатат. Бул айда не кылынат? Бейиштин эшиктери ачылат. Жалпыбыз үмүт кылган ушу бейиштин бир кычыгынан болсо деле орун алып калайын деген бейиштин эшиги жалпы ачылып атат. Дозоктун эшиги жабылып атат. Сизди азгырган, сиздин мойнуңузга минип алган, сиз ушунчалык семирип кеткен шайтаныңыз кишенделип атат. Мусулмандын ырыскысы көбөйө турган, мусулмандын ар биринин үйүнө береке келе турган ушундай Рамазан айы келе жатат. Аны күткөнгө даярсызбы? Даярданың, эсептелүү күндөр калды. Даярданың, урматтуу, даяр болсоңуз, даярданың. Конок келе жатат десе, bir жыл бою арчылбаган шкафтарыңыз арчылат. Жуулбаган идиштер бүтүндөй жуулат. Акталбаган нерселер акталат. Кыскасы, тегизделбеген көчөлөр дагы тегизделип кетет го. Эми эң сонун конок Рамазан айы келе жатат. Ар бирибиз үйүбүздө ушунчалык даярданышыбыз керек. Азыртан балдарга даярдап, өзүңүздү дагы даярдап, керектүү нерсени алып келип коюш керек, урматтуу туган. Ya Rabbi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem man sama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kimde Ramazan ayını uşunçalık soğuptu ümit kılı menen. Man sama Ramazan imanan ve ihtisaban. Kim Ramazan ayını tolluk iman keltirүү menen jana bardık soğuptorunu ümit kılı menen. Ümit kılуу менен Рамазан айынын орозосуну кармай турган болсо, гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Ал адамдын мурдагы жана кийинки күнөөлөрү бүт барылы кечирилет деп айтат. Кечирилет. Ооба, эмне үчүн? Ман сама Рамазан иманан. Толук иман менен. Муну жөн айтып койгом, мен айтып бардыгыбыз имандуубуз. Бирок толук эмес. Угуп аткан сиздики деле, айтып аткан меники деле, о кыйын экен деп жүрбөң. Жок, бардыгыбызда иманыбыз бар, бирок толук эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ким Рамазандын келүүсүнө кубанса, чыгышына кайгырып ыйласа, анын жайы жаннатта деп атат да. Ушуга дагы мына ушул иман керек да. Uşu Ramazan keletат деп кубанып, ушунчалык сүйүнүп, настерине 5 болуп шанаңдап, оозуң кулагыңа жете турган болсо, мунун жайы жаннатта дейт. Чыгышына кайгырып, ыйлап, настерине өлүп, эч ким менен сүйлөшпөй аза күтө турган болсо, мунун жайы жаннатта дейт. Эми ушинте аласызбы? Ушундай кылыш үчүн дагы иман керек да. Туурабы? Азыр бардыгыбыз имандыбыз, бир Рамазан келе жатат дегенде настерине өлүп атат уже. İşte kanday kılabız. Көрөбүз го, буя кандай болуп кетет. Ишти дагы кылыш керек да. Негизи менин ден соолугум болбойт деп элечи. Вообще тутуп көргөн эмесмин деп. Ар кандай сөздөр келе баштады да. Ар кандай сөздөр келет. Ошонун алдыдан алдың муфтияттан буйрук берип туруп айтып атат, элге жеткиргиле. Жашы 70-80ге чыгып калды, боптур 30-40тан ашып калды. Дагы деле балагатка жетпегендей жүрөт да мен алчы. Дагы деле балагатка жетпегенде башында, ортосунда, аягында тутуп койсом болобу деп элечи. Ооба, башында 10 күн тутуп кой. Ортосунда дагы 10 күн тутуп кой. Акырында дагы 10 күн тутуп кой, болду. Башка эч нерсени талап кылбайт. Өтө жеңил да. Башында 10 күн тутуп кой. Болду. Ортосунда дагы 10 күн тутуп кой. Акырында дагы 10 күн тутуп кой, болду. Сенден өткөн жакшы адам жок, Өтө жеңил да. Өтө оңой. Ороза кармаган канча көп болсо, ороза кармаган адамдар бардык адамга ошончолук жеңил болот. Мен ар дайым айтып келем, сакал койгон канча көп боло турган болсо, калгандарга дагы сакал коюш ошончо жеңил болот. Сакалы жок көчөдө жүрө албай калат, уялуу эле, неме өзүнүн неудобный сезип элечи. Акырынан кое берет. Неге койдуң десе, ол сүннет экен дагы билбейт, башка дагы билбейт. Негизи эки катын бир төшөктө жаткан болбойт экен деп элечи. Кое берет, урматтуу туган. Узун кийинген аял заты канча көп боло турган болсо, көчөгө да ошончолук оңой болот узун кийинишичи.
Азыр көрүп калсаңыздар, канча-мынча маршрутка чыгып калсаң, жаныңда турган кыз кыска кийинип алган, бирок не кылат? Этегин дагы тартат да нарагыракчы. Өзү кыска болуп, таса берак ачылып калат болчу. Просто неудобный, иман бар да бир аз болсо дагы. Ошонун уялгандыктан тизесини жабыштын аракетин кылат да. Өзүмдүн эле жакын бирөөлөр кыздардын медресесине кирип чыгып эле жакасын менентип калды го. Аял киши да. Ачык эле кирип кетти эле, чыккандан кийин кайра менентет. Неге? Бардыгы оронуп алып тур, менин көкүрөгүм ачык. Сен кыздарга көкүрөгү ачык экени уже уялып атат да. Эгер көчөгө чыгып кала турган болсо эми кандай болот да? Эркектер бар го. Неге? Медресенин ичиндеги бардык кыздар сонун оронуп алган, ошону көргөндө эле бул неудобный болуп кайра эле жакасын жаап, мынага ачык турган менен иши жок да. Дал мына ушундай эле урматтууган, качан имандуулардын иманы көбөйө турган болсо, имандуулар иманына бекем боло турган болсо, калган адамдардын иманга келиши, калган адамдардын дин менендини кылышы, калган адамдардын ороза кармап, сакал камап, түз жүрүшү оңой болот. Өтө жеңил болот урматтууган. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Иман менен ва ихтисабан ошол эле учурда толук айтылынган соопторго, айтылынган фазилет артыкчылыктарга толук ишенген болсо, ошондо эми караңыз, Рамазандын келүүсүнө кубаныш үчүн, чыгышына кайгырып ыйлаш үчүн жеткиликтүү иман керек. Рамазан келе жатат десе, кантип кубанычты билбейбиз. Өткөн бир имам айтат, өзү кыргызга иман болуштагы кыйын, кудул болуштагы кыйын дейт. Неге? Бейиштайсаң сүйүнүп дагы койбойт, дозоктайсаң коркуп дагы койбойт, мелтейип карап тура берет дейт. Ооба, бизге ол не болсун урматтууган, акыйкат болсун да, түшүнүктүбү? Кийин бизге акыйкат болуш керек урматтууган. Акыйкатта бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан акыйкат, Рамазан айы келе жатканы бул акыйкат урматтууган. Мына ошондон чыгышына кайгырып ыйлаш керек, буга да иман керек. Бирок бизде иман аз болгондуктан чыгышына кайгырыш оякта турсун, жыргайсың го, күлөсүң го, чыдап 2 күн калды. Болду, 2 күндөн кийин айт депчи. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бекемдеп айтат: "Ман сама Рамазан иманан ва ихтисабан", толук иман менен, толук ишеним менен кармай турган болсо, бардык күнөөлөрү кечирилет. Ал чоң болсун, кичине болсун, башка болсун, кечирүүчү Алла гана. Алла кечирдим дей турган болсо, эч ким каршы чыга албайт. Аллахтын өкүмү өкүм, чечими чечим урматтууган. Ал каалагандай кылат. Каалагандай кылат урматтуу. Эч ким аны, мана вообще болбой турган адамы де. Жок, Алла үчүн боло турган. Мана вообще кечирилбеш керек де. Жок, Аллага жакында да Алла кечир. Ал эч нерсе да өмүр берген дагы Алла, өлүм берген дагы Алла. Бардыгын берүүчү Аллах субхана ва тааля. Макул урматтууган, мына ушундай Рамазан келе жатат, андыктан өзүбүз дагы даярдайлы, балдарыбыз дагы даярдайлы. Пайгамбар Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза жаа Рамазан футихат абвабул жанна". Качан Рамазан айы келе турган болсо, бейиштин бардык эшиктери ачылат. Ва хуликат абвабун нар, дозоктун бардык эшиктери жабылат. Ва суфидат шаятин, шайтандардын бардыгы кишенделет урматтууган. Кишенделет. Эми Я Рабби, ушундай мүмкүнчүлүк бардыгыбызга берилинген шанс. Күнөөңдү кечиртип алганга, дозоктон азат болгонго, шайтанды арыктатып, мойнуңуздан түшүрүп салганга. Азыр көпчүлүгүбүз эле ушундай болуп калдык да, намаз окуйн эле дейм, мен деле ушу чыгайын эле дейм, шайтан минип алып деп эле, ушундай эле кылайын дейм, анан шайтаным семирип эле деп эле эркелетип атасыз да. Эртең Рамазан айында ошо шайтаныңызды Аллах Таала кишендеп дагы салат да. Эми мурдагыдай азгыра албайт, эми мурдагыдай не кылбай турматтууган, сиздин мойнуңузга мине албайт. Ооба, мухаддистер айткан, бейбаш шайтандар, эң чоңдору, генералдары байлана турматтууган. Ооба, бомбуждары, селсактары жүрө берет. Жүрө берет аларчы. Бирок келип ошол дагы сизди азгырып кетпесин да. Bir bombucu leketler cüla ne kase mali de öyle kete verben da.
Bir болбой калганы келип туруп эле сезди, мындай эле кылбайсыңбы, сен туура айтасың деп албаң да. Muhaddislerin aytışı boyunca en çoğundoru gana kişendiler, kalgandары açık bola turmat tuğan. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılgan dağı bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Salasatun la turaddu da'watuhum." Üç adamdın duası hiç kaçan kaytarılbaydı. Al degen söz sözsüz üç adamdın duası kabul bolat. Duası kabul bolat. Ne deydi? As-saimu hatta yuftira. Oroza karmauçu oz açkanga çeyin duası söz kabul bolat. Ya Allah, bağımda vakti kirgende japtыңызбы? Şamdın vakti kirgenge çeyin duanız sözsüz kabul bolat. Sözsüz kabul bolat turmatom. Uşunu araga çeyin, keteden keçke çeyin. Ozdu açtыңызбы? Endi kayra japkanga çeyininiz, ol aytılıngan jok, kabul bolo bolboy, ol belgisiz ol. Biroq oroza karmadыңыз, japkanga çeyinki sözsüz duanız kabul bolat. Suray turgan nerseňizdi mına emi surap alыңыз. Айтам го, озуңду толтуруп сура. Макул? Мына ошоло отурган ар бир мусулман бай болуш керек. Неге? Зекет берет. Отурган ар бир мусулман бай болуш керек. Неге? Ажыга барат, умурага барат, зекет берет, жетимге берет, медресе салат, кыла турган иш толтурат, той кылат, анан не кылат? Улак берет, ондай жок. Жок. Не кылат экен урман турган? Зекет берет, ажылыкка барат, умура кылат, башка. Kıskası surayt turgan nesen uşul. Wal imamul adil. Ekinci adilettүү imam. Adilettүү imam boluş öte kıyın nerse urmatan. Kimge gana nasip kılgan bolsa da. Adilettүү imam. Munun dagı duası kaytarılbaydı. Biroq mununkunu çektegen jok. Orozo karmauçunukunu çektedi. Ne deyip? Oğuz japkandan oğuz açkanga çeyin. Adilettүү imamdıkı bunu çektegen jok. Tünükünü 24 saat boyu duası kabul boladı. Wa da'watul mazlum, üçüncüsü de japa çekken adam, zulüm çekken adam. Birod işlettiğiniz akçasını berbey koydu, mazlum bul adamçı. Bunu dağı çekten yok, 24 saat boyu duası kabul bolat. Uşuğa bir rivayette kılganken, musafiru hatta yarji'a. Musafir üyüne kelgen geçeyin. Bunu kudağı çekti, ne kadar üyüge kelgen geçeyin hurmatly. Kança gün musafir, kança ay musafir duası kabul bolat. Bizge en negizgisi mına ошол төртөөнү айтып бератат. Oroza кармоочунун, адилеттүү имамдын, мусафирдин, мазлумдун ат үстүндөгү дегенде айтпаптыр. Палбан улакчылардыкы дебептир. Башка нерселерди айтпаптыр кыскасычы. Мына ушуларды айтыптыр. Сизге дуа керек боло турган болсо, мына ушулардын дуасын алың. Мына ушуларга бере турганыңызды бериң. Sorununuzu bana şu oroza karmaganга berin. Dua kılıp koydan, bana şunun duası kabul bulut. Musafirga jürgenge berin, sorununuzu, bana şunun duası kabul bulut. O sözsüzle takanap kep taştagenge berseniz anan kabul bulut degen aytpaptır. Torpakты jip menen baylap eптеп teğik salıp ap kep taşlap koydu degende aytpaptır. Men da oşol men barıp çalışıp onu aytpaptır da. Mana men jip menen baylap keldim, azı kabul bulut deyin desem aytpaptır da onu. Oşonduktan söz kayga ketip otas, түшүнүп otas, мына ал жактагылардан siz пайдаланып калыңыз урматтуу туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир жибатат: "Саласатун хаккун алаллах алла ярудда лахум даъватухум." Азыргы үч нерсени орозо кармоочу, мусафир, мазлум башка хадисте айткан. Мына ошолорду. Эми караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Закируллаху фи рамазан магфурун лаху." Ramazan ayında Allah'ını zikir kılgan her bir adamın künösü keçirilet, ümit kılaver degen yok. Mağfurun lahu boldu, keçirilingen hurmat tutugan. Sen Ramazan ayında Allah'ını estep zikir kılıp dua kıldın bu, künen keçirilingen. Sen uşula keçirilgenden katarındasın. Ne oldu men tilimden uçumunla ayttım, anan oyun buzulup ketти, kıjalat bolbo. Ramazan ayında zikir kıldın bu, oyun buzulup ketти, tilin uçunda aytıp kaldın bu. Ayt da kıskası ayt. Şin жүрөктөн ayta alбай kaldın, 1000 жолу тегерете alбай kaldın, 100 жолу ketip bir жерден adашıp kettin, kızıktırbaydı. Zikir kıl, bir жолу болду, 2 жолу, kança olsa dağı zikir kılgın hurmat tuğan, sözsüz keçirilgen. Vasailullahu fihi la yahibu. Ramazan ayında Allah'tan soralıngan adam kur kalbaydı, berilingen da.
Эми дуаң урматтуу тууган кабыл болгондугуну 3 себеп менен. Аллах Хасан кабыл кылды. Чындап эле сен сураган нерсе бул дүйнөгө татыктуу болсо, бул дүйнөдө берет. Эртеби кечпи баары берет. Жок, бул дүйнөгө бергенге татыктуу эмес. Аны берсе сен динден чыгып кетесиң. Мусулман болбой каласың. Алымдар өзі, сенің қолыңа ақша келіп тиді, ойын қаяққа кетті. Ошон үшін біліп қойған Алла Тағала саңа беріп айтады. Алла саңа бергенге даяр, дүйнө Алланың алдында чымының каначағы барқы жоқ. Оны берсе сен динден шығып кетесің де. Сразу эле кыздарға барып эле үй ала калып эле, онусуга чоң машина берсе, кичине машина алып эле, артындай кылып эле урган бойдон эки-экиден эрişтип алып эле кел. Оюңда бүтүрүп атпайсыңбы сен эне? Ошон үчүн Алла Тағала саңа бербей айтат да. Эгер сен онда акча тийгенде эле шарт медресе кылып эле, мына жерде пони сатып алып эле, вообще эмне кылат жетимдерге берип коеюн дегениңде, Алла Тағала бермек. Бермек урматтуу тууган. Бергенге дагы деле даяр. Ошондуктан эгер сенин бул дүйнөңө татык боло турган болсо, Алла Тағала бул дүйнөдө берет. Татыктуу эмеспи? Сураганыңдын себебинен Алла Тағала күнөөлөрүңдү кечирет. Мана мага толук ишенип суратат, мен кечирдим, эй периштелер күбө болгула дейт. Жок, күнөөңүз жок экен, сиз ушунчалык таза адам экенсиз. Ошондой болсо дагы Аллага карап суранып атасыз, дуа кылып атасыз. Анда үчүнчүсү Алла Тағала бейишке барганыңызда берет. Бейиште көргөндө пайгамбардын хадисте айтылат, сахабалар айтат, эгер да андай болгондо, эмне дейт? Бейиште көргөндө ар бир адам дуасын акырда, я Алла, ушунчаны сурадым, бул дүйнөдө бербе, ахиретте бер деп дуа кылат эле дейт да. Ону көргөндө жүрөгүң жарылып кеткендей болот да. Анда ошондо сураганың, мана энди берилди десе, муну билгенимде, я Алла, дуаларымдын бирөөсүнү дагы бул дүйнөдө кабыл кылба, ахиретке бер деп ошол жакка калтырмакмын дейт. Неге? Чындыгы түбөлүктүү жашоо ошол жак. Бара турган жериңиз ошол жак. Жашай турган жериңиз, мактана турганыңыз, сыймынактана турган ошол жер. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бейишке кирген адам бир гана нерсеге өкүнөт. Караңыз. Бул дүйнөдөгү өкүнгөнүңүз эч нерсе эмес. Бейишке кирген адам дагы өкүнүп атпайбы? Кайсы нерсеге? Алланы зикир кылбай бош өткөргөн убактысына өкүнөт да. Туята ошондо сигарет чегип отурбай, түт өтпөй эле кичине зикирди тасбih айлантып койгонумда, мына жер мындай болуп калмак экен. Туята ошол ашка барбай эле койбоппун. Туята ошо жоролор менен эмне чогулбай эле койбопту. Ошонусуга өкүнөт, мындай өкүнүч болбойт да. Мына ошондуктан канчалаган убакыттарыбыз текке кетип атат, урматтууган, канча дагы макул, бардыгыбыз аракет кылайлы дагы Рамазанды үй бүлөбүз менен, балдарыбыз менен, тууган урук менен сонун тосуп алайлы дагы, Рамазандан алдын бардыгыбыз бири-бирибизди кечирейли. Инсанбыз, каттуу айттык, жумшак айттык. Канча дагы бардыгыбыз туугандарыбызды кечирейли дагы, урматтуу тууган, Алладан дуа кыл. Я Алла, мен бардыгын кечирдим, алар дагы мени кечиришин жүрөктөрүнө салгын деп. Кечирмен, жакын туугандар менен байланышы менен Рамазанга кирейли. Өткөндө айтканмын, дагы айтсам албетте ашыкча болбойт, урматтуу тууган, кыз бала 9 жашыдан, уул бала 12 жашыдан балагатка жетет. Кызыңыз бүгүн 9 жаштабы, толук орозону кармап баштасын. 8 жаштабы, машалла, макул 6-7 жаштабы, аны дагы ойготуң. Кой, уктай берсин дедирби? Аны дагы ойготуп, орозо кармадың, мына сен орозосуң ден, канчалык чыдай алат? 2 саатпы, 3 саатпы, канчалык чыдай алат? Чыдайсың, тарбиялаң, азыртан тарбиялаң сизчи. Ал же кийин балагатка жеткенде Рамазанга коркпай кирип кетсин да. Ойлонбой кирип кетсин да, ооба кармап жүргөнмөн деп эле кирип кетсин да. Az чынын айтканда канчалаган эркектер да чоң коркот. Мен тутуп көргөн эмесмин да. Анан чыдабай калып, кайра күнөкөр болуп калбаймбы дейм да деп элечи. Кайра күнөкөр болуп калбаймбы деп коркот да. Неге? Мурда көргөн эмес, ач калып көргөн эмес бул адам. Коркот чынында элечи. Бардыгыбыздын тууганыбыз бар да, паришта эмес го. Ошону азыртан сиз корктурбай апарып үйрөтүң. Мен мурда айттым эле, балдарыбызга эт жегенди үйрөтөйлү. Балдарыбызга кыздар эт жегенди. Арыстан, карышкыр, жолбарс, илбес булар бардыгы эт жейт. Ошондон коркпойт да. Деп келе берет.
тоқ, өрдек, қоян бұлар бардығы чөп жейді. Ошадан дыр десең пыр ете ұшып кетеді да. Біздің балдар андай болсын да, бардығыны намазға алып келің, намаз деген мәчітке қорықпай кірсін. Мана мәчітіндегі өзінің сүрі бар, Жаң адамды мәчітке барып кіре бер деген бәлем кіре албайды. Оны яқтан ояққа өтеді, бұяққа өтеді. Телефон çalat келе бер, кіре отыр, бардығы бар десең де кіре албайды. Жоқ, сен кел анан чоғы кіреміз деп. Оға не жаныға шерік келеді мұндай, бір нәрсе дейді, олмаса мынаны дейді. Дух керек. Ошон дейді, аны міне қылың, қысқасы аны аябаң, қой ұйықтай берсін, ойғытпа, ұйқыдан қалады дебей, тұрғызың. Айсса деле тұрғызбағандар бар екен де. Баласы ил айт, мені тұрғызбай қойды, мен ораза қармашым керек еле десечі. Қой, ұйқыдан қалады деді, бұлардан сабақ бара берсін ұрматты оған. О, жаш бала либо жерде ұйықтап алады ол, тіке тұрған ұйықтап ала береді ол. Саң оша еш қылбаса ол, іштен қолып кетпесе, аны ойғытыңыз, даярдаңыз. Қанша уақыт, 3 саат шыдайлау, болды, су ішкіңіз келіп, ішіріп қоя берің аны. Ол 12-ге жеткенге, қыз бала 9-ға жеткенге чейін, аныққа нафил, даярдана берсін. Балаңыз 12-ге толдуы, қарматыңыз, балағатқа толдуы, қарматыңыз. 11-де жоқ, аны үйрете беріңіз. Bir gün karmasın, bir gün açık koysun, 3 gün karmasın, 3 gün açık koysun. Бұл мына ошол даярдоо. Балдарды мына ошон деп даярдайлы, машалла, таравилер окулат, тарави намаздарга келейли. Эми урматтаган бүгүн жума, я Алла, 17-си болдубу, эртең 18-и жалпы медреселер, мечиттер боюнча тазалык. Субботник деп коебуз бу? Тазалык урматтуу туган, эртең машалла ким кайсы мечитке, кайсы намазканага жакыныраак, ошол жерге барайлдагын, мечиттин ичиндеги айлана чөйрөсүндөгү бүтүндөй тазалайлы. Тазалык үчүн урматтуу туган өзүңүз не керек билесиз го, бирөөгө мешок, бирөөгө перчатка кыскасы сала турган, ошону келелдагын, эртең жалпы Кыргызстан боюнча мына ошол тазалыкты кылайлдагын, Рамазан айыга тап-таза, мечитти дагы айлана чөйрөнү дагы таза кармап кирип кетейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким мечиттен бир ыпырынды, жаман нерсени алып чыгып сыртка таштай турган болсо, Аллах хасанда бұл дин душмандары мечитке душманчылык кылып алып келип таштаган эшектин өлүгүнү алып чыкты деген соопталат деген урматтуу. Ал душмандык кылып эмнени ташташы мүмкүн, бирок сиз эмне кылыңыз, бир нерсени алып чыксаңыз, мына ушунчалык дегенде сооп аласыз. Ооба, мечит ансыз деди таза болуш керек. Урматтуу туган, өзгөчө Рамазан айына байланыштуу мына ошентип кабар келди, бардыгыбыз тазалыкты кылайлы, 1 саатка, 2 саатка, канчалык убакытка болсо дагы убакытты бөлүп келейли дагы урматтуу туган, жалпы именно ушул мешитке келишиңиз шарт эмес. Намазканаңыз бар, машалла, тарау окулат, намаз окулуп атат, айлана чөйрөңүз бар, бардыгыны таза кармайлы. Адам оңолмойнча бул алам оңолбойт урматтуу туган. Өзгөчө мусулман таза болмойнча бул алам таза болбойт. Бардыгыбыз тазалыктын аракетин кылайлы, ар бир нерсени өзүнүн ордуна таштагандын аракетин кылайлы. Бүгүн ооба агартуу ишин өтө көп жүргүзүш керек. Анткени бизде эмне кылат? Салафан, желим пакет, нан ар бирин таштап койсо деле турат, ошого апарып таштай албайсың да. Аралаштырып эле таштап. Жок, ар бирини өзүнчө коюп берди, ошол жака таштаңыз, өзүнүн ордуна таштасаңыз, анан кийин урматтуу туган, сиз таза аба жутасыз. Анан жакшы бир жерде олтурасыз, жакшы аба жыттанасыз. Таза аба жыттанып, жакшы таза жер болсо, ал жерде көбүрөөк олтурганга мүмкүнчүлүк болот. Эгер ибадат кылсаңыз, толук чын жүрөктөн ибадат кылганга дагы мүмкүнчүлүк болот. Азыр сажданы койсоңуз, койгон жериңиз шуо жыттанса, имам тезирээк турса экен дейсиң да. Туурабы? Имам жакка көп келбейт, имам жак сонун ол жата берет. Сеники көзүң ачышып кетсе. Тура аласың урматтуу туган, тура албайсың да. Сажда кыла албайсың ал жерге. Дал мына ошондон жалпыбызга Аллах субхана таала тазалык менен Рамазан айыны кармап ибадат кылышты насип кылсын. Илахи амин. Я Rabbi, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулман катарында ушул жерде кол жаап дуа кылып турган ар бирөөсү машрур болгон иштерине ийгилик, тапкан нерсени береке, үй бүлөлөрүнө тынчылык бергин. Я Аллахым, ооруп жаткандарына Аллахың шифа бергин. Сафарда жүргөндөрүнө Аллахым ошолорду бекатар кылгын. Ар бирөөсүнө Аллахым Рамазан айына эсен аман кирип, өзүңдүн өкүмдөрүн толук аткарып өтүштү насип кылгын. Ya Allah'ım, eğer tatıktıq bolsak, Ramazan ayımızda bizden dağı canımızda alıştı nasip kılgın. Ya Allah'ım, akır kıyamatta arı bir özün yüzü jarık kılıp, özüngdün yüzüngdü görüştü nasip kılgın. Bir rahmet gör.